Өзүм жаңы баштап келатканыма, эчтекени түшүнбөгөнүмө, эчтекени билбегениме ушундай көп суроолор менен келдим эле. Башка бирөөгө иштегенден көрөк өзүбүзгө иштегенибиз жакшыраак болот деп. Бир адамды бекер окутайын деп атам бул группадан. Бирок акчасы барлар гана 200 миңден жогору акчасы барлар гана жазыңыздар. Эми 2 линия кийимди өзүңөр эзептесеңер. Анан кийин үйнө келип айтса, көз ишенбей калышым мүмкүн. Ошон үчүн жолдошуңуздар менен келсеңиздер бул жактан. Эгер көзүңүздөр жетип калган болсоңуздар, давай сен оку, мен мuyактан иштей берейин дегендей кылга. Ноутбук кичине чарчап калыптыр. Ошондуктан жаңып аттым мен. Жакшы. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Амансыздарбы? Бирден лайк басып, болгон Москванын группалары менен, контакттары менен, статустары менен бөлүшүп кетсеңиздер болот. Мына 5 жылдан бери Эламан ушул тармакта, Wildberries тармагында окуп, мына көптөгөн мекендештерди учурда окутуп жатат. Буга чейин биз аябай көп жолу тартканбыз, өтө көп окуучуларды чыгарды. Акыркы обучение деп реклама кылганда келген эжекелерден бир 3-өө ушул жерде экен, офисте экен. Азыр эжекелерден чындыгында эле иштеп атасыздарбы, кандай болуп атат, ошол биз сүйлөгөн сөздөрдө чындык бар экен деп бир интервью катары ролик кылмакчыбыз да. Негизи акыркы жылдары чындыгында Wildberries'тен аябай көп акчаларды тапкан мекендештер көптөп саналат. Өзүңүздөр деле билип жүрөсүздөр, интервьюлар берип жатышат мынакей да. Анан бул жигиттер 2 в 1 кылып окутуп атыптыр да. Обученияны өзүнүн эле ошол Wildberries'ке кандай кирип товар сатыштан сырткары реклама жагын кошуп бекер эле үйрөтүп атыптыр. Негизи рекламный жактарыны 20-30 миңге башка жактан барып обучать этип, ошол жакта үйрөнүп, анан үйрөнөткөзүн демекчи. Анан булар бекер эле кошуп үйрөтүп атыптыр. Бизден алсай туруңуздар. Ушул Wildberries'те иштеп аткандар канча айына таап атасыздар, жазып коюңуздар, атыңыздар да чыкпайт. Бир элдер көрүп, мындай реальный экендигине бир дагын ынансын да. Аябай көп жана кылдат. Ишенбейт азыркыга чейинчи. Барган сайын болду, эми интернет алам болот. Эми рынок-пыныкка деле барбай калды көп. Мисалы Wildberries.сына эле заказ берип коюп, алып атат, көрүп атабыз. Буйруса эми бул дагын да өнүгөт. Бул ушу ойдон калып кетпейт. Андыктан кызыккандар, окуйм дегендер жазып чала бериңиздер. Кеттик биз. Мынакей, Эламан өзү күтүп алды. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшыбы? Жакшы. Бул жагын чакан склад экен, эли менен амандашып, жанагы идеяңды айтып бер. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен дагы 17-чи группаны баштадым азыр обученияны. Орозон урматына бир адамды бекер окутайын деп атам бул группадан. Бирок акчасы барлар гана 200 миңден жогору акчасы барлар гана жазыңыздар. Анткени бекерчилер келип алган болсо, результат чыкпай калышы мүмкүн. Амага эң башкысы ар бир окуучумдун результаты мага ийгиликке жетишкендиги мага ошол нерсе важный да. Ал эмес офис боюнча көргөзө кетсем, бекер окуган адамды мындай иштеп аткандыгы боюнча мен кийинки роликтерди тартам. Ал жөн эле калып кетпейт деген сөз. Элдер жазышы мүмкүн, бул дос туган, тааныш билиштер жок, андай болбойт туугандар. Аракет кылыңыздар, сиз болуп калышыңыз мүмкүн. Көрүп атасыздар, чындыгында күннөн күнгө эле элдер үйдө отуруп заказ берип, чындыгында Wildberries аябай популярдуу болуп атат. Ал ролик сөзсүз түрдө тартабыз, сиздин каналга да чыгарабыз, жана ошондой эле мен Instagram каналыма да чыгарып ошол жерден отчет беребиз. Бул жак боюнча айта кетсем, эмне кимдер саттасын айта бер. Көрүп турганыңыздай, бул жакта мен жалаң окуучулардын товарлары. Окуучулардыкы. Азыр жазкы сезон башталып аткан себебинен азыр көпчүлүгү окуучуларым алып келип товарларын запастап толтуруп атышат. Анткени жазкы жайкы шорталар жана ошондой эле шымдар, андан тышкары көйнөк сыяктуу товарлар бар. Ошол көрүп турганыңыздай бардыгы мен окуучулардын товарлары бул жакта. Сен өзүң бараткан тармактан жардам берип атпсың да, аларга багыт берип, мына бул жактан мен өзүм башка тармакта кетпей атпыр дегеним го. Негизи эле мен башынан кийим сатам да, анан ошондой эле өзүмдүн окуучуларыма өзүм сатып аткан кийимдерди, балким мен сата турчу кийимдерди предлагать этип киргиздирем да. Анткени алар товар тандай албай калышы мүмкүн, булар жаңы баштап аткандыгы үчүн. Анан биз өзүм тиктиртип аткан цехмен окуучуларыма дагы тиктиртип бердирдим да бул жерден. Жардам берип деген көргөзүү. Бул жерден мурдакы айткандай эле сопровождение менен бул жерде бардыгы. Анткени баягы окуп бүттү, болду, өзүңөр иштеп кеткиле деген нерсе жок. Анда эмесе бияктан өзүбүздүн окуучу эжелерден өздөрүнүн сөздөрүн угабы. Ошо 17 группа, эми 17-чи деп айттың мына да? Ошол группаны. Жок, 16-чы группа. 16-чы группа.
ошончо группадан канча адам окуп кетти эле анан бир сыр болбосо? Бар бир группадан мындай Примерно, эсептесек 10 адам окуган болсо 6-7 алып кетет да. Калган жалкоо болуп калышы мүмкүн, же финанс жагынан кыйналып, же туура эмес баштап алгандар болушу мүмкүн. Көбүнчөсү эле мындай алып кеткендер болот. Сен группаларыңа чыдап кой, мындай жазып коюшсуңар, окугандар жазып коюңуздар. Бул жакта биздин ошо видеодон көрүп келген, учурда ошол жерде окуп, үйрөнүп бүтүп калган эжекебиз, эжеке кандайсыз? Саламатсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Кадаласыз. Бизди аябай көп эже карындаштар көрүп атат, кызыккандар аябай көп бул Вайлдберриске. Кандай үйрөндүңүз, эмне сатып баштадыңыз, канча акча менен кирдиңиз, ошо бир кеңири айтып бересиз. Саламатсыңарбы замандаштар. Биз бул Вайлдберриске келгенде эң биринчи мен YouTube'дан Эляманды көргөм. Эляманды көрүп, анан телефон номерлерине чалып, байланышка чыктык. Бирок мен эң биринчиден өзүмдөн чочулаганым, мен ноутбукту жакшы билбечимин. Компьютерди басканды жакшы билчү эмесмин. Анан мен сурадым, ошону үйрөтө аласыңарбы депчи. Ошонсом, ооба келиңиз эже сүйлөшөлү деди. Биз келдик. Анан сүйлөшүп, анан кийин Эляман айтты, ой эже даже сиз эмес 55 жаштагы эже бул жерден жакшы окуп бүтүп кеткен деди. Анан мен дагы тобокелге салып баштайын деп көрдүм. Анан бул жумушту баштаганда биз бул жерден ОТЮдо баарын окудук, жакшы билим алдык деп түшүнөм. Дагы бизди мынакей результаттарга уже чыга баштадык. Азыр могу бир партияларды жөнөтүп атабыз складка. Окуп да жатабыз, товарларды жөнөтүп да жатабыз. Кийинкилери дагы келатат, уже заказ кылдык. Мен кызыгып баштадым бул тармакка. Мен жалпы элге айткым келет, ушул тармакка иштеп, кыргыз эли өнүгүп, өзүп, башка бирөөгө иштегенден көрөк, өзүбүзгө иштегенибиз жакшыраак болот деп. Ушул бизди окуткан Эляманга чоң рахмат айткым келет. Анткени булар бизди теоретически окутпастан дагы еще товарларыбызды жарыкка алып чыгыш үчүн рекламаны да кошуп окутуп кетти арасында. Чоң ыраазычылык билдирсем. Сыр болбосо канча акча менен баштадыңыз эже? Реально айтып берсеңиз. Баштаганда бул жерде система момундай болду да, бизде чындап келгенде акча деле жок болчу да. Анан кийин биз бирке акча менен бардык, товар тердик, бирке өзүбүзгө жаккан Элямандын сунуштаган товарларын алдык. Алып келип бир линия, 2 линия менен эле баштадык. Анан кийин ал эми биркеле сумма болду. Эсимден чыгып калды канча эме алганы. Бирке сумма менен эле баштап анан көрдүк. 100 миңге жетеби мындай? Баштаган акчаңыз жок дегенде. Эми 2 линия кийимди өзүңөр эсептесеңер, базарда оптовый ценасы менен болгондо эле арзан эле болот да, 100 миңге жетпейт деле. Анан алны биз салып көрдүк. Бул жаккачы салып көрдүк. Анан ал жерде уже продвижение башталды. Башталгандан кийин биз кийинки партиясында барып уже көбүрөөк алып келип салып баштадык. Анан кийин бул жактан дагы продвижениялар өзө баштагандан кийин биз уже Кыргызстанга швейный цехтерге көбүрөөк буйрутма бере баштадык. Аябай жакшы экен. Эжеке кийинки роликтерде доходко чыккандыгыңызды дагы көргөзүп берелик, сыр болсо, буйруса. Алла кааласа. Ишиңизге ийгилик. Өтө жакшы. Мындай жакшы түшүндүрөт экен деген жерлери жакты да. Мына ушул ноутбуктарды үйрөтөт, эмне кылганды, кандай койгонду, каяка киргенди болду үйрөтөт. Молодец, аябай жакшы экен. Бул эжекебизден бир-эки сүйлөп бересизби же? Кандайсыз? Саламатсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Бизде аябай көп эже карындаштар көрүп атат, кызыккандар көп дегендей. Сиз дагы ушул жаңада окупсуздар, ушул группада, акыркы группада. Бир ай окуп бүттүңүздөр. Бир ай окуп бүттүк. Бир ай окуп бүтсө дагы мына окуудан кийин дагы мына колдон келгенинде үйрөтүп атыптыр. Окуубузду складты эшик ачык экен. Канча менен баштадыңыз эже, сыр болсо? Биздики баягындай биз биринчи 0дөн келип окудук да бул жергечи. Ооба. 0дөн келип окуган үчүн бизге өздөрү прилагать этти. Сначала биз рыноктон товар алып келдик, товарды тандап. Анан товардын кетүүнө карап баштадык биз. Башында 2 линиядан алып келдик. 2 линия уже биз саткандан кийин мен уже мынау өзүңүз раз көрүп тургандай мен экинчи потокту уже складка жүктөдүм. Бул менин экинчи партиям. Бул не саптасы же, шымбы? Бул спортивный женский. Шымдар. Кыргызстандан тиктиртасыздар. Элеман цехинен эме, таанышыл цехинен. 0дөн ноутбукту да үйрөттү, бардыгын үйрөттү.
Мен бул Еламанга келишиме себепкер мен жолдошум түрк болду. Жолдошум колдоосу менен келдим. Биз экөөбүз тең биринчи келип Еламандан консультация алганбыз. Мен ноутбуктан иштегенди күнчү эмесмин. Мен өзү декретте отурган айымдардын катарында толуктаган аялмын. Нөлдөн келдик ошо ноутбуктан мына өзүңүздөр көргөндөй эле. Көзүңүз жетти абы же кандай болобу экен эже мындай? Реально айтып бериң. Келечекте өзүм брендимди чыгарганга аракет кылдым. Жакшы. Жакшы эже. Мына ушундай агаларыбыз көбөйсүз мына. Баардыгыңарга салам. Еламандан Вайлберристи үйрөнүп, 1 айдан бери үйрөнүп, жаңыдан товарымды тектирип, жаңы Кыргызстандан 200 единица товарым бүгүн келди. Еламандан окуп баштаган себебим аябай доходчиво, баардыгын түшүндүрүп, каждый точка запятой кандай экенин түшүндүрүп, бизге билбеген суроолорубуз көп болот да, ошонун баарын конкретно каждый точкасын түшүндүрүп ошого айтып бергенине аябай ыраазымын. Еламан на самом деле мындай умный, очень образованный и каждую точку знает, где поставить. Поэтому рекомендую, приходите. Я хотя өзүм жаңы баштап келатканыма, эчтекени түшүнбөгөнүмө, эчтекени билбегениме ушундай көп суроолор менен келдим эле. Вайлберристи жаңы баштайын деген ой менен келдим эле. Жаңы баштап, ошо эми от алып баштап аткан моментим. Эже ошондо сиз кайсы тармакта кирейин деп атасыз? Азыр баштаганыбыз одежда. Сиз пока сата эле экенсиз, эми эле заказ берип алдыңыз. Жаңы тектирип, жаңы Кыргызстандан алып келдирип, только шортадан баштадым. Мындай көбөйтүп, кийин чоңойгондон кийин анан уже может даже потом скажем, да, будем такими мощными селлерами. Эгер сыр болсо канча акча менен баштадыңыз? Көп каражатым деле азырынча кеткен жок. 200 единицага так айтып келгенде 95 000 кетти. Кыргызстандан тектирип бияка алып келгенибиз чындап эле арзан түшөт экен. Ошондуктан бүт Еламандын жолдомосу менен болду окшойт. Вот каяктан заказ кыласыңар, кандай кыласыңар, кайсы точкага алып барасыңар, кандай размер жөнөтөсүңөр, образец кандай болот, кандай болуп тигилип келет, баарын ошол көрсөтүп берди. Ошондуктан көп деле аябай каражатым кеткен жок. И күчүм да кеткен жок. Жакшы, ишиңиз ийгилик. Рахмат. Ийгиликтерди багындыра бериңиз. Ноутбукту сатып алыптырсыз да, жаңы эле? Ноутбугум бар болчу, бирок бул тармактан көп программалар иштегенден тышкары ноутбук кичине чарчап калыптыр. Ошондуктан жаңы аттым мен. Жакшы. Бул Вайлберристи окуп үйрөнүп алган болсоңуздар, Кыргызстандан туруп дагы азыр канча деген азыр Вайлберристилер бул жактан акчасын кылып атат. Фулфилмент кылып товарларды жөнөтүп наркы кылышып эле. Ооба. Азыр көпчүлүк Кыргызстан жарандары депорт болуп атпайбы, карталары жабылып, анан полициялар кармалыпчы. Андай кыйынчылык бизде да болуп атат да негизинде. Анан мен өзүмдүн деле окуучуларым, өзүм коллегаларым бар. Негизи эле бул Вайлберристи Москвада же Россиянын башка шаарында болуштун деле мындай не обязательно да. Анткени Кыргызстанга деле барып, ушул жака товар салып иштесе болот. Анткени мен өзүм досторум бар. Вайлберристин складына товар жөнөтүшөт, ошо Бишкекте турушуп эле. Анткени ал жактан оңоюраак болот да. Бул жактан келип окуп үйрөнүп алышкан болсо, товарын көтөрүшүп, Кыргызстанга барып, ошол жактан прямой эле цехта салдырса болот. Семейный үй бүлөсү менен келип көрүп дегенде. Бекер сабак эмес, семинарлар. Семинарларга желательно көбүнчө азыр эжелер, аял кишилер көбүнчө кызыгат да бул тармаккачы. Анан ошого мындай толук камдуу ишенгиси келсе, жолдоштор менен келсе, ошо жакшыраак го дейм да. Анткени көпчүлүгү мисалы аял киши барат ар кандай курстарга. Аял киши барганда көп жерден баягыдай ар кандай заряжать этип коюшат да. Анан кийин үйүнө келип айтса, күйөөсү ишенбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн жолдошуңуздар менен келсеңиздер оң болот бул жактан. Эгер көзүңүздөр жетип калган болсоңуздар, давай сен оку, мен мuyактан иштей берейин дегендей кылып. Бирок иштейм дегендер келип катышып кетсе болот да. Жөн эле мындай иштебей, мындай эле
көрүп кетейин дегендер болсо деле келсе болот. Бирок иштей турган адамдар келсе жакшыраак да. Мага жана айта кеткенде эле мага эң башкысы результат да. Ар бир адамга. Анткени биз ар бир адам менен иштешебиз да, сүйлөшөбүз. Ар кимдин характери ар кандай болот, ошого жараша чогуу иштешип, ишти кылабыз да бул жактан. Семинарды качанга коебуз эми ошондо? Семинарды описанияга жазып коебуз. Карап көрүп окуйсуздар. Видеонун описаниясынан карап көрүп, алдыдагы белгиленген номерлерге чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Мен өзүм лично жооп берем, биякта жана ошондой эле жардамчы кыз да жооп беришет. Анан туугандар окуй турган адамдар топтолгондон кийин, реально окуй турган адамдар топтолгондон кийин графиктериңиздерге карап, группаларды бөлөт, Ооба. Ошондон. Кстати, ошол боюнча ар бир адам ар кандай график боюнча иштейт да. Балким түнкү жумушта иштегендер болот, күндүзгү. Ошолорго ортодон келишип, бул жактан группа менен график түзүп, анан ошо менен обученияны баштап алабыз. Келип бардыгы офлайн түрүндө болот, онлайн, сонлайн эмес. Келип ушул жерде үйрөнөсүздөр. Окуңуздар, аракет кылалык туугандар, чындыгында мурдакыдай дүкөндөргө деле азыр барбай деле калышты, чындыгындачы интернеттен отуруп эле заказ берип атат бардыгы. Аракет кылыңыздар, иштеңиздер дегендей. Дагы кошумча маалымат сөздөр жокпу? Бардыгын айтып. Башка маалымат сөздөрдү семинарда келип билип кетсеңиздер болот. Анткени Канча тапканыңдан көргөзүп бересиңби, сыр болсо? Анын баардыгын көргөзүп беребиз, ооба. Кызыктырып деген. Ооба, ачык болот, баардыгы прозрачный болот. Көргөзүп айтып беребиз. Группалар менен таратып коебуз, жакшы комментарий күтүп калабыз туугандар. Орозон урматында аябай жакшы иш баштаптыр. Кудай таала кабыл кылган болсун. Кимдин пешенеси болгон болсо, окуйсуздар дагы, мен ошонун кийинки роликтерин тартып көргөзүүгө аракет кыламын. Жакшылык күндөрү жолугалык, аманчылыкта бололук. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.